Ассаламу алейкум, урматтуу күйөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Ошентип Ноорус майрамына арналган Көк Бөрү боюнча мелдеш жыйынтыкталды. Алдыда бул турнирде жеке сыйлыктарды ким алды? Кайсы улакчы мыкты болду? Кайсы тулпар мыкты ат наамын жеңип алды? Айтып беребиз. Ошондой эле бул турнирде ким көп булак салды? Тактап айтканда бомбардирлер тизмесин жарыялайбыз. Жогорку лигада мыкты оюнчу наамын ынтымактын оюнчусу Кошчубай Илис уулу алды. Менин оюмча татыктуу. Анткени Кошчубай чындап универсал оюнчу экенин далилдеди. Жекеме-жекеге дагы чыкты. Жерден дагы улакты алып жатты. Атаандаштан улакты тартып алып жаткан учурлары дагы болду. Күткөн эмес, башкача болду негизи. Күтүүсүздөн болду бул нерсе. Күтүүсүздөн болду. Эмне үчүн мыкты улакчыны сага берди деп ойлойсуз? Билбейм, жакшы ойногон үчүн. Эл таразда элсинче элдер өстөрүп калсытар. Рахмат баарына. Ал эми жогорку лиганын мыкты аргымагы деген наамды достуктагы Малыш алды. Малыш чындап мыкты болду. Жекеме-жекеде кээ бир учурларда аватарды дагы алган учурлары болду. Жогорку лиганын байге фонду тууралуу айтсак, чемпион болгон ынтымакка 1 миллион сом, экинчи орунду алган Достук 500 000 сом, жана үчүнчү орунду алган Сары Өзөн 250 000 сом алды. Биринчи лиганын жыйынтыктарына токтолсок, мыкты аргымак наамын Каракулжа командасынын жекеме-жекедеги аты Суу Самыр алды. Ал эми мыкты оюнчу наамын талашсыз түрдө намыстын чагылуучусу Дастан Руслановго берилди. Ал эми биринчи лиганын чемпиону намыска 300 000 сом берилсе, экинчи орунду алган Каракулжага 200 000 сом, үчүнчү орунду ээлеген Алтын Альянска 100 000 сомдук сертификат тапшырылды. Экинчи лиганын жыйынтыктарына токтолсок, үчүнчү орунду алган Манас 1 командасы 70 000 сом, экинчи орунду алган Талас 100 000 сом, жана биринчи орунду алган Ак Илбирс 200 000 сом алды. Сим-карта сатып алуучуларга жаңы эреже. Кулактандыруу. 2024-жылдын 26 мартынан тарта Кыргызстандагы бардык уюлдук абоненттин персонификациялоонун жаңы эрежелери күчүнө кирет. Кыскасы эми сиз сим-карта сатып алсаңыз, аны сөзсүз түрдө өзүңүзгө каттооңуз зарыл. Аны үчүн атайын кеңсеге баруунун кереги жок. Мобилдик оператордун өзүнүн тиркемеси аркылуу онлайн каттоодон өтсөңүз болот. Аны үчүн сизге бир гана паспорт керектелет. 2024-жылдын 1-апрелинен тарта саткан сим-карталарда кээ бир кызматтар чектелүү болот. Качан сиз онлайн каттоодон өткөн соң бардык функциялар иштеп баштайт. Бийлик мындай чара жеке маалыматтын коопсуздугун сактоо үчүн кабыл алганын билдирди. Себеби биздин телефон номерлерге атайын электрондук капчыктар, банктык карталар жана соц аккаунттар байланган. Ошондой эле абоненттер мобилдик оператордун сатуу жана тейлөө кеңсесине барып өзүнүн паспорту менен каттоодон өтө алышат. Бул лигада мыкты аргымак наамын Талас командасындагы Кортеж аргымагы болса, мыкты оюнчу наамын Ак Илбирстеги Бекназар Кулмурза уулуна берилди. Эми бомбардирлерге токтолсок, жогорку лигада ким көп булак салды? Биринчи орунда албетте Манас Ниязов. Бул турнирде Манас 4 оюнда 9 салымды ишке ашырды. Экинчи орунда Кубаныч Султан уулу Сары Өзөндүн капитаны 7 улакты Тайгазанга ыргытты. Үчүнчү орунда Майрамбек Рыспеков жайгашты. Майрамбек бул турнирде 6 голдун автору болду. 4-чү орунда 5 салым салган Сары Өзөндүн оюнчусу Эрнис Асылбек уулу турат. 5-чи орунда 3 оюнчу бар. Алар Нурден Болотбеков, Нуржан Мелисбек уулу жана Өмүрбек Эсен уулу. Алар 4төн салым салышты. Эми биринчи лигага келсек, намыстын чагылуучусу Дастан Русланов 3 оюнда 9 салым салып, бомбардирлер тизмесинде биринчи орунда жайгашты. Ал эми Каракулжанын оюнчусу Адилет Мамасали уулу 8 салым менен экинчи орунга жайгашты. Үчүнчү орунда 7ден гол киргизген 2 оюнчу бар. Алар улардын оюнчусу Бакай Мирбек уулу жана Алтын Альянстын жекеме-жекедеги чебери Тамирлан Шашенбек уулу. Экинчи лиганын мыкты бомбардири Ак Илбирстин чагылуучусу Кутман Бакытбек уулу болду. Ал 5 оюнда 13 салым салды. Ак Илбирстин дагы бир оюнчусу Бекназар Кулмурза уулу 10 салым менен экинчи орунда. Талас командасынын чагылуучусу Байтеген Омурбеков 9 салым менен үчүнчү орунду ээледи.